ушундай тойдун баарынан жогу. Биз Кытайдын экономикасын иштеп атабыз. Алып келген кийимдери, көйнөктөрү, калпактары жеке экинге жарабайт. же бир колдонгонго жарабайт. Кайра эле жеңелердин сандыгына кирет, ошол сандыктан башка сандыкка кетет. Бунун баардыгы Кытайдын экономикасын иштеп атабыз. Анан элдин тилегин Кудай берет да, ошо тилекти оңдош керек. Азыр кыргыздардын бир батасы бар. Тапканың тойго буйурсун. Анан ошо тойду көрүп атат, ушундай баталарды алып атат, анан тойго буйруп атат да. Биз бир тилектерди оңдойлучу, тапканың китепке буйурсун, билимге буйурсун, ыйманга буйурсун, Гарвард университетине буйурсун, акыл эсиңди руханий жактан өскөнгө буйурсун. Адамдын маңызы, жашоодогу маңызы эмне? 3 жактан өнүгүш керек. Интеллектуалдык жактан, руханий жактан, физикалык жактан. Тойдо мен руханий жактан өнүкпөйм, жүрөгүм чарчап келет. Ушунчалык мээм да чарчап келет. Бирдеме үйрөнмөк тургай акылым окоп келет. Анан кийин физикалык жактан да чарчайсың. Эртеси жумуш. Анын көңүлү деп түнкү саат 1-2 чейин отуруш керек. Саат 8-де карай жумушуңа барып калышың керек. Же жумушту кыйратпайсың. Ушунун баардыгы бир комплекстүү проблема да. Ошон үчүн кыргыздын анан жанагы ичкен жегендерибиз деле канча сарам, канча садал. Кээде коррупционерлер той кылганда баргым да келбейт да, бул кайсыл акчага кылып атат. Анткени арам тамак ичкенден адамдын тилеги кабыл болбойт деген. Адамдын акылы мокой деген. Адамдын жүрөгү карарат деген, жүрөгү када деген. Бул бир. Экинчиден бергени арак шарап. Бирдеме десең эле молдокелер дин деп айтат. Кыргызда мисалы манас атабыз деле арак ичкен эмес. Кыргыздын салтында көрдүңүздөр беле? Калыгул атам намаз иштеп эле. Кечиресиздер, арак иштеп эле. Же болбосо Арстанбек атабыз, же Токтогул атабыз ушундай арак ичкенин көрдүңүздөр беле? Бул бир. Экинчиден адеп деген маселе бар. Эң чоң байлык бул адеп. Адеп бул адамга гана буйрган. Тооктун, же уктуңуздар беле? Адептүү тоок, маданияттуу кой, же бир ыймандуу чочко деген. Андай жок. Бул ыйман, адеп адамга буйрган өтө бир улуу байлык да. Ал жерге барып алып туруп, кайнатасы менен келини бийлеп атат чогуу. Жарым жылаңач кийинип барат. Кайненеси менен күйөө баласы бийлеп атат. Бул эмне деген шермендечилик? Же көрдүңүздөр беле? Аяштар менен аяштар кучакташып бийлеп атат. Эгерде Манас атанын Канике энебизди Алмамбет вальска тартканда муунтуп өлтүрүп коет болчу. Кыргыздын салты деген ошол. Мен кыргыздын бир салтын көрбөйм да, бүт эле Европанын музыкасы, баягы эле ча-ча-ча, баягы эле swing dance, баягы эле бонем, баягы эле modern talking. Анан ырлары деле баягы, бийлери деле баягы, бир кыргыздын наркы салты жок. Анан ошону кантип биз кыргыздын тою дейбиз? Ушуларды эске алыш керек.